Президент Садыр Жапаров бүгін 5 майда өлкөнүн Конституция күнүндө Конституциялык сотко барды. Президент жарандарды кабыл алуу жайында, Китепкана фондунда, жыйындар залында болуп, ал жерде конституциялык контролдоо жүзөгө ашыруучу сот бийлигинин жогорку органынын ишине кошкон салымы үчүн жана Конституция күнүнө байланыштуу кызматкерлер президенттин ээнчилүү сааты менен сыйланды. Андан соң Садыр Жапаров Конституциялык соттун кеңешүүчү бөлмөсү менен таанышып чыгып, каалоо тилектер китебине эстелик жазуу калтырды. Ошондой эле мамлекет башчысы Конституция күнүнө арналган жалпы республикалык сынакта жеңүүчү болгон 3 студентти жеңиши менен куттуктады. Имарат менен таанышкандан кийин мамлекет башчысы иш-чаранын катышуучуларын жана өлкөнүн бардык жарандарын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынгандыгынын 29 жылдыгы менен куттуктады. Мамлекеттүүлүгүбүздү калыбына келтирген жана эгемендикке жол ачкан баш мыйзамдын эбегейсиз баалуулугун биз барктай дагы, даңктай дагы билишибиз керек. Өлкөбүз 1991 жылы эгемендикке ээ болгондон тартып, коомдук жана мамлекеттик түзүлүшүбүз түзүмдүк жана системалык жактан өзгөрүп келет. Ал мезгилде адам укуктары менен эркиндигине, Конституциянын жана мыйзамдар үстөмдүгүнүн мерчемдүү белгилерине, укуктук мамлекеттин урматына ээ болгон реалдуу демократияны, жарандык эркин коомду калыптандыруу биринчи кезектеги милдеттерден болгон. Ушуга байланыштуу айтаарым, 1993 жылы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынышы жаңы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруунун маанилүү этабы болуп саналат. Баш мыйзам аркылуу демократиялык, укуктук, унитардык, социалдык мамлекеттин жаңы укуктук мүнөзүнө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы, сөз эркиндиги жана эл бийлиги сыяктуу принциптерге ээ болдук. Бүгүнкү күндө өлкөнүн баш мыйзамы канчалаган өзгөрүүлөргө дуушар болгондугуна карабастан, Кыргыз Республикасынын укуктук тутуму 1993 жылдын 5 майында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясынын пайдубалына таянат. Дал ушул Конституция мамлекеттүүлүктүн жаңы укуктук негиздерине, демократиялык салттарга, Кыргызстандын экономикалык жана идеологиялык принциптерине башат болуп берди. Тилекке каршы кабыл алынган күндөн тартып баш мыйзамыбыздын тагдыры оңой болгон жок. Конституция бир нече жолу өзгөртүлдү, толукталды, жаңы редакциялар кабыл алынды. Ошого карабастан, алгачкы Конституция салган чыйырга ылайык, өлкөбүздө жаңы экономикалык тартиптер жана ныравалык баалуулуктар түптөлдү. Алар Кыргызстандын дүйнө коомчулугуна тең укуктуу жана толук кандуу мүчө катары кошулушуна өбөлгө болуп берди. Мен дагы 2021 жылдын 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган Конституцияга жакшылыктын жышааны болсун деп, аруу тилек, илгери үмүт менен 2021 жылдын 5 майында кол койгом. Жаңы Конституция коомдогу негизги саясий күчтөрдүн кызыкчылыктарын эске алган, талашып тартышып олтуруп, тактыкка жеткен компромисстин үзүрү болду десек жаңылышпайбыз. Бийликти бөлүштүрүүчү принципи качан гана конституциялык сот калыбына келтирилип, анын ыйгарым укуктарын күчөткөн мезгилде гана таасири арта баштады десек болот. Адам укуктары менен эркиндиктери эл аралык стандарттарга толук шайкеш келгендей жана реалдуу белгилерге ээ болгондой тутумдаштырылып, иретке келтирилди. Конституцияны жөнгө салуунун саясий укуктук чөйрөсү түп тамырынан өзгөртүлдү. Башкаруунун президенттик формасына өтүү дагы оңой олтоң болгон жок, бирок ал демократиялык принциптерден баш тарттык дегенди туюндурбайт. Элдин тандоосу ушундай болду. Башыбыздан кечирген оош кыйыш жылдардын тажрыйбасы көрсөткөндөй, өлкөбүздү жоопкерчилик менен башкарууга мезгил жетти. Ошону менен бирге элибиздин кылымдарды карыткан тарыхын урматтап, кеңири ыйгарым укуктарга ээ элдик курултай демократиялык институтунун киргизилиши калкка өз бийлигин түздөн түз жүзөгө ашырууга шарт түзөт дегенди түшүндүрөт. Баш мыйзамга ылайык конституциялык түзүлүштүн негизи болгон адам укуктары менен эркиндиктери
жеке менчик, экономикалык ишмердиктин эркиндиги сыяктуу баалуулуктар укуктук, демократиялык мамлекеттин өзөгүн түзөт жана ал Конституциялык соттун коргоосунда болот. Бүгүнкү күндө биздин жарандар мамлекеттик бийликтин кандай гана орган болбосун, алардын маанилүү ченемдик укуктук актылар боюнча долбоорлорун талкуулоо процессине жигердүү катышып келишет. Мамлекеттик органдар менен жарандык институттардын ушундай өз ара иштешүүсүнүн натыйжасында алардын ортосундагы карым-катнаш жаңы деңгээлге чыкты. Мекендештерибиздин өлкөнүн кайсы регионунда болбосун, турак жай, башка кыймылсыз мүлк, жарандык алуусу, эмгектенүүсү, билим алуусу, ишкердик менен алектенүүсү жана туруктуу киреше табышы ар кандай мамлекеттик кызматтардан пайдаланыш үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Мындай натыйжаларга жетишүүдө биздин конституциябыз менен мыйзамдарыбыз чоң роль ойнойт. Анткени экономиканы жана ишкердикти өнүктүрүүдө, калкты турак жай менен камсыз кылууда, саламаттык сактоо жана билим берүү чөйрөлөрүндөгү көйгөйлөрдү, анын ичинде жумушсуздукка, жакырчылыкка, коррупцияга каршы күрөшүү маселелерин чечүүдө элдин калың катмары катышуусу керек. Өлкөбүздө сөз жана абийир эркиндигин, 4-чү бийлик катары коомдук пикирди чагылдырган жалпыга маалымдоо каражаттарын калыптандыруу үчүн маанилүү кадамдар жасалууда. Ар кыл этностордун жана диний агымдардын өкүлдөрүнө эне тилин, салт санаасын өнүктүрүү үчүн зарыл шарттар менен мүмкүнчүлүктөр берилүүдө. Ошол эле учурда баш мыйзамыбыздын шарттарынын аткарылышына мыйзам үстөмдүгү менен коомдогу калыстыкты, адам укуктары менен кызыкчылыктарын камсыз кылып, жарандардын кадыр баркын урматтоону турмушка толук кандуу ишке ашырууга багытталган аракеттерибиз токтоп калбай, тынымсыз улантылышы керек. Алдыбызда турган милдеттерди ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы алкагында масштабтуу реформаларды байма-бай уланта беребиз. Өнүгүүбүзгө кедергесин тийгизген коррупциянын кандай гана көрүнүшү болбосун, аны менен эч келише албайбыз, ага каршы күрөштү токтотпойбуз. Бул жагынан биз мамлекеттик органдардын гана эмес, калктын калың катмарынын, анын ичинде жарандык коом институттарынын дараметин колдонууга өзгөчө көңүл бурабыз. Урматтуу мекендештер, чыныгы, адилеттүү жана калыс мамлекетти куруу үчүн анын конституциялык негизи менен мыйзамдар базасы олуттуу мааниге ээ экендигин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Баш мыйзамды коомубуздагы жаңы көрүнүштөр менен шайкеш келтирүү, ишке ашырылып келе жаткан реформаларыбызга айкалыштыруу, ошондой эле укуктук бекем пайдубалды түптөө бүгүнкү күндөгү орчундуу милдет. Урматтуу мекендештер, ушул маанилүү күндөн тартып Кыргызстанда ишке ашырылып баштаган реформалар туруктуу жана артка чегинбес мүнөзгө ээ болду деп баса белгилегим келет. Элибиздин улуу мамлекетти кайрадан түптөө үмүтү менен кажыбас кайратынан улам, бул идея жалпы элдик кыймылга айланууда. Ушул улуу максатка жетүү үчүн каражанды кар чуруп мээнеттенсек, биримдигибизди бекем сактасак, көздөгөн мүдөөбүзгө сөзсүз жетебиз. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, биздин конституциябыз өз тагдырында кандай гана кыйчалыш учурларга дуушар болгонуна карабастан, дайым мамлекетибиздин жана элибиздин биримдигинин туткасы болуп келгендигин баса белгилеп кетер элем. Бүгүнкү күндөгү алга кадам таштаган жолубузда эң башкысы майтарылбас эркибиз бар. Буюрса, алдыга койгон максаттарыбызга сөзсүз жетебиз. Ар бир адамдын бакубаттуулугун камсыздоону баарынан жогору койгон, күчтүү, демократиялуу жана укуктук мамлекетти курабыз. Мына жакын арада эле Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун жетекчиликтери алмаштырылды. Бул кызматтарга бир гана Конституциялык сотко эмес, жалпы сот системасы үчүн күйгөн, анын ишин алдыга жылдырууга кудурети жете турган тажрыйбалуу адамдар келди деп ойлойм. Урматтуу Конституциялык соттун судьялары, сиздерге бүткүл Кыргыз эли жана мамлекет башчысы катары мен да ишеним артып отурабыз.
Андыктан элдин үмүт тилегин актап иштешиңиздер керек. Ушул жерден өмүрү өрнөк инсандын өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп ташка тамга баскандай таамай айткан сөзүн кайталап айтар элем. Биз аткарган иштердин дагы мезгил сыноосунан өтүп, урпактарыбыз эмгегибизге баа берген күн да келет. Ошону эстен чыгарбайлы. Элибизге кызмат кылуу бактысына ар бир инсан өзүнүн эмгеги менен жетишет. Элдин бакубаттуулугу үчүн баштаган иштерибизди жараткан колдоп, өлкөбүз өнүгүп өссүн. Ары татаал, ары жоопкерчиликтүү ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Элибизде, жерибизде тынччылык, аманчылык болсун. Кымбаттуу мекендештер, дагы бир жолу Конституция күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм.